Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 45 сабак Дүйнөнүн музейлери деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Сабактын планы: 1. Музей эмнеге керек? 2. Дүйнөнүн музейлери, Британия музейи, Эрмитаж. Ушулар тууралуу түшүнүк аласыздар. 1. Музей эмнеге керек? Музейде сейрек кездешүүчү буюмдар, китептер, картиналар, куралдар, экспонат катары сакталат. Кызматчылар илимий изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Каталогдо экспонаттын номери, орду, номери, аннотациясы сакталат. Көрүүчүлөр көркөмдүктү, асылдыкты баалашат. Ал эми кароолчулар электрониканын жардамы менен көзөмөл жүргүзүшөт. 2. Дүйнөнүн музейлери. Эң көп музей Берлинде 170, Лондондо 160, Будапештте шоколаддын, Пекинде императордун, Колумбияда алтындын, Флоренцияда күмүштүн, картиналардын, Токиодо илим менен инновациянын, ал эми Амстердамда деңиздин музейи бар. 3. Лувр. 1541 жылы Парижде курулган. Жасалгасына 10 тонна күмүш кеткен. 18 гектар аянтты ээлейт. 4. Британия музейи. 1753 жылы Лондондо врач Слоун түзгөн. 94 галереясындагы экспонаттар 9 футбол аянтындай жерде 4 километрге созулат. Ювелирдик коллекциясы уникалдуу Кохинур алмазы чөгөрүлгөн таажы сакталат. 2 миллион экспонаты бар. 5. Эрмитаж. Көңүл буруңуздар, 1762-1764 жылдары 365 комнатасында 2 миллион 5 миң экспонат болгон. Ар бир экспонаттын алдында адам 1 минутадан токтосо, демек 4 жылда аны көрүп бүтөт. Скиф металл буюмдарынын коллекциясы уникалдуу. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Ой өрүшү Кругозор китебинен 82-83 беттерден өз алдынча окуп чыксаңыздар дагы болот. Жогоруда айтылган музейлерди YouTube каналдардан дагы видеосун көрсөңүздөр абдан кызыктуу. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.